Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы өзү курам аскердик техника жана курал жарактарды көргөзүү иш-чарага даяр. Коргоо министринин биринчи орун басары полковник Карасартов. Саламатсыздарбы жоокерлер? Саламат бизе! Эркин туруңар. Эркин тур. Сіздердің назарыңыздарга 2022 жылы Коргоо министрлиги тарабынан мамлекеттин бюджеттин эсебине сатып алынган унаалар жана кетиктерди көргөзмөкчүбүз. Жалпысынан 31 дана уна сатып алынган, анын ичинде 3 дана Соболь үлгүсүндөгү тез жардам унаалары, 3 дана Газель үлгүсүндөгү унаалар жана 25 дана КамАЗ 114 үлгүсүндөгү унаалар сатып алынган. Техникалык мүнөздөмөлөрүн токтоло кетсек, тез жардам унаасынын ичи медициналык жабдыктар менен камсыздалган. Бул свет шойдон ала береби? Точно, ошо баягы Наоборот, медицинский көргөн. Ал эми бул жерде болсо жогоруда айтылгандай, унаа тетиктери КамАЗ үлгүсүнө алынган. 10 дана комплеги менен кыймылдаткычтар алынган жана башка тетиктер алынган. 10 двигательдерди как раз часто жетчү тетиктерди ошо колдонушат. Рационально хорошо Жолдош башкы кол башчы СВНын калбашы орунбасары полковник Кылчабаев. Саламатсызбы. Расул Игорь Вячеславович, главный конструктор ООО «Ленфурм», Вашему вниманию, уважаемый товарищ президент, представляется зенитно-ракетный комплекс модернизированный «Печора-2БМ». В результате модернизации время свертывания и развертывания комплекса сокращено 8 раз до 25 минут. За счет этого обеспечивается его мобильность. Количество кабельных соединений сокращено в 10 раз, фактически до 2 кабелей. Значит, параметры боевые увеличены. Дальность поражения с 25 километров до 31 километра. Высота поражаемых целей с 20 километров до 23. Ну и параметр поражаемых целей с 16 километров до 20. То есть здесь введены новые методы наведения ракет и модернизированы старые советские системы. Значит, комплекс состоит из кабины управления, совершенно новое изделие. С какого года начали модернизировать? Мы модернизацию эту начали с 2013 года. С 2013 года, да? До 2013 года старые варианты использовали. Да, да. Наша модернизация появилась в 2013 году. Значит, кабина управления, совершенно новое изделие, абсолютно новое. Значит, антенный пост модернизированный. Здесь используется только передатчик и антенная система из старой части. Все остальное новая электроника, все новое железо. Пусковая установка. В ней используется только верхняя часть, где стоят ракеты и механика. Вся электроника, все новое, абсолютно новое изделие. Ну и там дальше транспортно-заряжающие машины, где тоже абсолютно все новое изделие. Товарищ президент, здесь, как вы видите, современная полностью кабина, абсолютно новая. Здесь ничего нет старого, аналогового, все цифровое. Значит, там мы видим рабочее место офицера пуска. На этом рабочем месте можно контролировать состояние пусковых установок, управлять режимами работы ракет, переводить их в готовности и делать пуск ракет, а также контролировать полет ракеты и выведение ее на цель. Надо вещать полет? Ракеты без контейнеров. Мы поставили 4 можно ловить. Поставили кран-манипулятор, который позволяет загружать работу. Раньше иногда кран надо было пригонять, сейчас все здесь есть. Опять же, здесь можно возить 2 ракеты в контейнерах. То, чего не было раньше, скажем так, возможности. Ну и вот, если пройдем дальше, посмотрим, вот она в транспортном положении. Видите, ее зацепляем. И она вообще выглядит как обычная машина, как обычный грузовик. Даже непонятно, что там внутри. Жолдош башчы, кол башчы, окуордун жетекчиси Улук жана Бакыр Жанат. Сиздин назарыңыздарда тактикалык башкаруу, тутум деңгээлдүү бригада рота бөлүмчөлөрүндө колдончу радиостанция DX22 байланыштын алыстыгы 800-1400 километрге чейин жана имараттарга километр жолу. Кийинки радиостанциялар ультра кыска толкундуу радиостанциялар. Жолдош башкы кол башчы, окуордун жетекчиси капитан Жангазиев. Сиздин назарыңыздага азыркы учурда инженерлик бөлүкчөлөр менен колдонуп аткан заманбап инженерлик каражаттарды көрсөтүп атабыз. Бартер жана
Аскердик техникалык жардам катары келген куралдардын жана оқ-дорулардын түрлөрү көрсөтүлгөн. 30 мм оқтор, 40 мм жетимишүн. Бул авиационный нуштар. Булар бары и СЗОнун ракеталары. Ми-8 курал жарактары 50 килограммдан 500 килограмм бомба илүүгө болот. Булардын ичине С-бош ракеталар салынат. Аралыгы 5 километрге чейин жатат. Бул ичинде универсал күч контейнер ичине крыша 20 салынат. Калибры 23 мм, боекомплект 250. Бир жутта учак көтөрүлүп, бир топто вираж жасоо. Максаты вираж аткарууда солук учуу боюнча жумуштарды практикалык дайындоо. Вираж бул тигучак горизонталдуу тегеректеги тикти туруктуу аткаруу жана кыйынсыз ылдамдыгы менен учуусу бар. Саламатсыңарбы жолдош жоокерлер, сержанттар жана прапорщиктер, урматтуу офицер жана генералдар. Бүгүнкү күндө биз эл аралык кырдаал ыкчам өзгөрүп жаткан мезгилде жашап жатабыз. Дүйнөнүн ар кайсы аймактарында болуп жаткан куралдуу чыр-чатактар, акылга сыйбаган масштабтар жана кесепеттер менен мүнөздөлүп жатканына жалпыбыз күбө болуудабыз. Буга кошумча маалыматтык согуш жана үгүт иштери менен катар куралдуу күрөш жүргүзүүнүн аскердик ыкмаларынан сырткары башка ыкмаларда басымдуулук кылып жатканы байкалууда. Ошондуктан азыркы түзүлгөн кырдаал мекенибиздин улуттук коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты мындан ары күчтөндүрүүнү талап кылууда. Меймандостугу менен кыйла өлкөлөргө таанымал Кыргызстаныбыз аскердик саясатын коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу принциптеринин негизинде гана түзүп жатканын белгилеп кетейин. Андыктан улуттук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо эң башкы милдетибиз. Биз бул багытта иштерибизди тартипке келтирип, 2021 жылы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясын бекиткенбиз. Анын негизги максаты улуттук коопсуздугубузга коркунуч келтирген көрүнүштөрдү алдын алуу, өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөөгө багытталган күч аракеттерди топтоштуруу жана ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун арттыруу болуп саналат. Куралдуу күчтөрдүн ишмердигин ар тараптан өнүктүрүү, айрыкча анын аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынган. 2021 жылдан тартып аскер бөлүктөрүнө жаңы курал жарактарды жана аскердик бүгүнкү күндүн талабына ылайык заманбап техникаларды сатып ала баштаганбыз. Мындан сырткары, өткөн жылы аскер кызматчыларынын айлык маяналарын жогорулатууга жетиштик. Армиябыз бардык керектүү жабдуулар менен жабдылууда. Коргонууга жөндөмдүү болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүп, каражат аяган жокпуз жана мындан ары дагы аябайбыз. Өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздоо жана куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн даярдыгын жакшыртуу максатында мамлекеттик бюджеттен аскердик техниканы оңдоого жана модернизациялоого акча каражаттары бөлүнүп жатат. Аткарылып жаткан иш-чаралардын алкагында куралдуу күчтөрдүн абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнө миллиарддан ашык каражат бөлүнгөн. Ал каражаттарга Ми-17 тиг учактары сатылып алынды. Ми-8 тиг учактары оңдолду жана керектүү тетиктери алынып жатат. Андан тышкары өткөн жылдын 4-кварталында Белтехэкспорт жабык акционердик коому менен С-125 зениттик ракеталык комплексин, С-125 Печора 2 БМ зениттик ракеталык комплексинин деңгээлине чыгарып, модернизациялоо боюнча акча каражаттары бөлүнүп берилип, Белтехэкспортко которулуп келишим түзүлгөн. Азыркы күндө келишим боюнча аталган комплекстин биринчи партиясы алынып келинип, сиздерге тапшыруу алдында турат. Буга чейин дагы абадан коргонуучу заманбап аскер каражаттары сатып келинген.
Ошондой эле куралдуу күчтөрдү керектүү автоунaalар жана автотетиктер, курал жарактар менен камсыздоо максатында тийиштүү каражаттар бөлүндү. Жолдош куралдуу күчтөрдүн аскер кызматчылары, азыркы учур өлкөнүн саясий экономикалык, коомдук жана аскердик турмушундагы маанилүү ийгиликтердин жана өзгөрүүлөрдүн мезгили. Өлкө коопсуздугун чыңдоо жана камсыз кылуу багытында аныкталган иш-чаралар ишке аша баштады. Бул жагдай жаңы өзгөрүүлөрдүн зарылдыгын шарттап, жаңы милдеттерди коюп, армия менен биргеликте духу бийик, ынтымактуу, коопсуз коомду түзө турган тарыхый мүмкүнчүлүк жаратты. Куралдуу күчтөрдү чыңдоо, аскерлерибиздин ар тараптуу камсыздоо, күжүрмөн даярдыкты толук кандуу каржылоо үчүн зарыл болгон каражатты бөлүп келгенбиз жана мындан ары дагы каржылоону уланта бермекчибиз. Кыргыз өкмөтү тарабынан куралдуу күчтөрдү чыңдоо максатында көрүлүп жаткан иш-чаралар аскер кызматчыларыбыздын моралдык, психологиялык абалын бекемдеп, демине дем кошуп, өлкөбүздүн бекемдигин жана бүтүндүгүн камсыз кылууга чоң өбөлгө түзөт деп мен терең ишенем. Урматтуу аскер кызматчылары, ишиңиздер ийгиликтүү болсун, мекен тынчтык үчүн өтөп жаткан кызматыңардын акыбети кайтсын, Кыргызстаныбызда тынчтык болуп, өсүп, өнүгө берели.